Ош облусуна караштуу Кара Суу районунда волейбол жана мини-футбол боюнча таймаш өттү. Иш-чарага Кара Суу районуна караган айыл өкмөттөрдүн командалары катышты. 29 апрель күнү башталган таймаштын финалы улуу жеңиш жана 1 май күнүнө арналган майрамда жыйынтыкталды. Исмаил Матраимов фонду уюштурган бул турнирге адаттагыдай эле эл өкүлдөрү дагы катышышты. Ушул иш-чараны уюштурган Исмаил атабыздын балдарына, анын урпактарына мен терең ыраазычылык билгиземин. Ушунча элдин башын кошуп, ушунча спортсмен балдарыбызды бир жерге алып келип, аларга жакшы майрам тартуулап турат, жакшы азем тартылып турат. Ошондуктан мен Исмаил атанын балдарына, урпактарына терең ыраазычылык билгиземин. Оюнга жергиликтүү командалардан сырткары Өзбекстандын Андижан облусунун курамасы катышып, Кыргызстандын волейбол боюнча чемпиону болгон Эрем командасы менен беттешти. Финалдык таймашта Эрем командасы каршылаш келген курамды утуп, баш байгени жеңип алышты. Супер лиганын жеңүүчүсү Эрем командасын чакырам, билдирүүгө кол жапыңыздар. Эрем волейболду боло. Мына бүгін 2 күндөн бері жылдап өтүүчү иш-чараны жыйынтыктап отурабыз. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Элдердин келип бергенин, канча элдин катышканын мен ойлойм 8 жыл мурун биз ушу иш-чараны уюштура баштаганбыз. 8 жыл, 9 жыл болуп калды. Жылдан жылга мунун популярдыгы өсүлүп атат. Жылдан жылга мунун элге болгон кызыгуусу көбөйүп атат. Мен ошого гана сүйүнөм. Мына элдер бүгүн Кудай кааласа 15-20 миңдей адам келип катышып, майрамдык маанайда катышып, жакшы иш-чараны өткөрүп алдык. Анан ал эми бүгүнкү иш-чарага мен өзүм ошол жогорку кеңештин депутаты катары өзүм жакшы саналаштарым, бирөөдү урматтаган, сыйлаган жакшы коллегаларымды баарын ушу иш-чарага катышып бергил деп чакырдым эле майрам күндөрү. Ошолор дагы мени ошол урматтап, сыйлап, бири-бирибизге болгон мамилебиз түз экен, ушу иш-чарага келип катышып берди. Бул иш-чара эртең эле токтоп калбайт, бул жылына өтөт, Кудай буйрса. Бизден кийин биздин муундар өткөрөт, буну биз традиция кылып алганбыз, ушу традицияны улап кете беребиз. Кана эми ар бир региондон ушундай атуулдар чыкса, ар бир райондо ушундай атуулдар чыгып, ошо элине, жерине кызмат кылып, ошо элине, жерине ушундай оюн-зоокторду өткөрүп берсе, кана эми бардыгыбыз ошону Кудайдан тилеп кетет элек. Иш-чара быйыл 9-чу ирет өткөрүлүп жатат. Ар жылы 10 миңге жакын эл катышып, кызуу оюнга күбөрмандык кылышат. Негизги максат улуу жеңиштин ардагерлерине урмат көрсөтүп, жаштардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу болуп эсептелет. Бала кезимден бери волейбол ойноп жүрөм мен. Студент кезимде дагы ойнодум. Политехтин курама командасына чейин ойноп жүрдүм ошол убакта. Мен ойлойм, волейбол бул жөн эле спорт эмес, бул интеллектуалдык оюн деп ойлойм да. Матраимов Исмаил атындагы фонддун уюштуруп аткан волейбол турнирине, футбол турнирине дегеле биз суктануу менен көрүп кетебиз. Абдан бийик деңгээлде өтүп жүрөт, жылдан жылга деңгээли бийиктеп барат. Быйылкы иш-чаранын байге фонду 1 миллион сомду түздү. Уюштуруучулар келерки жылы мындан да жогорку деңгээлде өткөрүү пландалып жатканын баса белгилешти. Чогулган эл оюндан сырткары концерттик программага күбө болушту.